башка прокуратуранын өкүлүнө. Сиздерден мындай суранат элек да. Мына таза суу боюнча, жолдор боюнча жана башка долбоорлор жазылат, чызылат дегендей мындай. Ушул долбоорлорду карап чыксаңар. Анткени атай долбоорлорду бааларын бийик кылат, тендерге коюлат, атай ошол жерде долбоордун баасын көтөрүшөт да. Мисалы, жолдор боюнча. Окшош жолдор 1 километр 1 миллион сом долларлык. 1 километр башка жерлер 1,5 миллион долларлык. Таза суу боюнча дагы ушундай. Айылдагылар, окшош эле айылдар бир долбоор башка сумма, бир долбоор башка сумма. Ошол жагынан бир мыйзамдуулугун карап коюш керек да. Анткени тиги долбоор жазган адамдар менен сүйлөшүп алат дагы, баасын көтөрөт дагы, тендер койгондон кийин ошол жерде анан кийин лавирование бар да. Ошон үчүн мен сизден суранат элем да. Экинчи суроо, саламаттык сактоо министрлигинин министри отурат, жакшы реформалар жасап атат. Мен сизди колдойм, кубаттайм. Реформа болгон жерде наразычылык болот. Сиз мына бир суроого эле жооп берип коюңузчу. Мына канча адам таза суу жоктун байланыштуу бир жылда ооруп калат жана кийин өлүмгө учурайт. Ушундай барбы анализ сиздерде? Таза суу менен камсыз кылуу жакынкы 5 болбогон ай ушул бир жылдын ичинде. Таза суу негизинен бул такталган. Негизинен тура. Негизинен такталган маалымат экономикага 15% салымы менен ошондой эле 10 миңге жакын 10%га жакын адам балдар оорууга чалдыгат. Бул канча сан 10%? Мен муну санын сизге тактап албаймын жөнөкөй. Мен айткым келет да, мына азыр бул жерде таза суу департамент өкүлү. Сиздер ошол жерде мына мисалы Майырсай шаары. Мен билишим боюнча бөйрөк ооруп ал жерде. Канча адамдар оорукчан болуп калган. Ошол кайсы жерде, кайсы айылдар оорукчан көп болуп аткан жерде таза сууларды ошол жерде биринчи иретте ошол жерге ишке ашыргыла деп айтат элем. Рахмат.